Күнөскана кирешелүү тармак. Аны түшүнгөн Баткендин тургундары бул ишти жакшы өздөштүрүп жатат. 17 гектар жерге күнөскана курулса, анын 2 гектарында лимон өстүрүлүүдө. Багбандын багына кабарчыбыз барып келди. Кадамжай районунун тургуну Айнура Байзакова кесиби боюнча мугалим. Бирок мугалимдик кесиптен сырткары ал багбанчылыкты да жакшы өздөштүргөн. Ал короосундагы 6 соттук жерине күнөскана куруп, лимон багына айланткан. Бул ушул турган теплица 2014 жылы курулган. Кийинкиси 2016 жылы курулган. Көчөттөрдү биз Өзбекстандан алып чыкканбыз. Бир жылдан кийин түшүм бере баштаган. Лимондун баасы быйылкы жылы жогору баада сатылууда. Анткени кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан пандемияга байланыштуу лимон жана башка мөмө жемиштер импорттолгон жок. Мындан улам лимон өстүргөн багбандар үчүн быйылкы жыл пайдалуу болду. Бирок жол жабылгандан кийин, баягы карантин болгондон кийин кымбаттап кетти. Жабык болсо бизге пайда. Себеби биз өзүбүз түшүмүбүздү жакшы сатып алабыз да. Ачык болгондо ал жактан көп чыгат дагы биздин эмебиз арзандап кетет. Бүгүнкү күндө Кадамжай району Халмион айыл өкмөтүндө дыйкандар күнөскана курууга жапырт киришишкен. Учурда аймакта 20дан ашык күнөскана курулуп, мөмө жемиштердин түрү өстүрүлөт. Акыркы жылдарда жылыга 2-ден 3-төн күнөскана кошулуп, 20дан ашык 30га жакын күнөскана бүгүнкү күндө Халмион айыл өкмөтүндө иштеп атат. Мында негизинен помидор, бадыраң, анан 40% лимонарияга көңүл бурушкан. Себеп дегенде лимондун киреше жакшы болгондуктан. Белгилеп өтсөк, акыркы 4 жылдан бери Баткен облусунун аймагында 17 гектар аянт жерге күнөскана курулуп, анын ичинен 2 гектар аянттагы күнөсканага лимон өстүрүлгөн. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.